Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштеген ар бир кызматкер ыкчамдыкты жана жоопкерчиликти талап кылып, так жана убагында иш алып барууга, кырдаалга жеринде чара көрүү күн сайын аткарган иши. Алардын бири Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы 112 бирдиктүү диспетчердик нөөмөт кызматы. Назик Нургазиева 112 бирдиктүү диспетчердик нөөмөт бөлүмүндө иш алып барат. Бул кызматта 24 саат бою жарандардан келген чакырууларды кабыл алып, тийиштүү органдарга жөнөтүшөт. Бүгүнкү күндө коронавирус илдети боюнча чакыруулар басымдуулук болуп жатканын айтат. Азыркы учурда 112 кызматына коронавирус боюнча көптөгөн чалуулар келип жатат. Бул ар кандай түрдөгү чалуулар. Көбүнчө бизге чалып жаткан жарандар башка өлкөдөн туугандарым келди, же башка өлкөгө чыгып келгем, ошол убакта кандай чараларды көрүшүм керек, дене табым көтөрүлүп жатат, кимге кайрылам, кандай чараларды көрүш керек деген суроолор менен көп жарандар чалып жатат. Буга чейин биз күнүнө 50-60 консультация берген болсок, азыр коронавирус боюнча күндө 500-600 консультация берип жатабыз. Жана ошондой эле чалган жарандарды туура жана так маалымат берип, жана ошондой эле тийиштүү органдарга жиберип жатабыз же байланыштырып жатабыз. Өзүбүздүн колубуздан келишинче билген жардамыбызды беребиз. Жана ошондой эле эгер орчундуу суроолор болсо, медициналык кызматкерлер менен байланыштырып, жана ошондой эле номерлерин беребиз. Бүгүнкү күндө бул кызматка кайрылган жарандардын саны суткасына 600 түшөт. Алардын басымдуу бөлүгүнө жеринде кеңеш берүү иштери аткарылат. Урматтуу жарандар, 112 ыкчам кызматы чалууларды күнү түнү кабыл алууда. Сиздердин ар бир чалууңуздар биз үчүн абдан маанилүү. Биз дайыма сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Биз бирге жеңебиз.